Талабек мырза, мына жергиликтүү кеңештин шайлоолору болоруна саналуу күндөр калды. Ал эми сиз болсо Бишкек шаардык кеңешине депутат болуу үчүн ошол бир партияны тандап алып, анын курамында бара жатасыз. Эмне үчүн депутат болгуңуз келип атат? Эмне үчүн депутат болгум келип атат? Буга чейин шаарда жашап жүрүп, шаардын тургуну болгондон кийин келечекте балдарым да ушу шаарда жашайт. Шаар биринчи максатым шаарды оңдош керек. Буга чейин көрдүк башка депутаттарды. Дагы деле келе атышат алар. Депутат болобуз деп атышат. Эч кимиз эчтеке көргүзгөн жок. Шаарыбыз оңолгон жок. Да, бюджетибиз кичинекей дешет. Ошон үчүн оңолбой атышат дейт. Акча жетишпей атат дейт. Бирок бүт барын тура өз ордуна коюшса, биздин шаарыбыз оңолот. Демек, ушул максатты көздөп атасызбы, Негизи партияны тандаганда дагы ушул Биздин эл деген партияны тандап алыпсыз. Эмне үчүн бул партия менен келе жатасыз? Анткени азыр 20дан ашык партия ушул өз күчтөрүн сынаганы киришпедиби? Буга чейин башка партияларга да сунуш болду. Биздин партияга кошул, биздин тизмебиз менен кет деген. Бирок эмнегедир бул балдар менен, ЦИМ менен мурун иштешип жүргөн үчүн, бул партия өзү таза болгон үчүн, бул партия деген эмне болуп түптөлдү негизинде? Шаарыбызда кыйынчылык убакытта жаштар өзүнүн эчтеке опыты жок болуп, эчтеке тажрыйбасы жок болуп, алдыга чыгып, пандемия учурунда элге жардам көргөзүп, ДНД учурунда жардам көргөзүп, тажрыйбасыз деле иштерин көргөзө алды да. Башкача айтканда, ошо тажрыйбасы жок болсо деле мындай жардам берсе болот деген нерсени көрсөтүшкөн экен да. Ооба, тажрыйбасы жок деле жардам берсе болот. Баары эле айтып атышат, силердин тажрыйбаңар жок да, силер жашсыңар да, силер депутат болуп барсыңар, силер деген же башкалар силерди басып коет, же болбосо силер иштей албайсыңар деп. Пандемия учурунда деле тажрыйбабыз жок болчу. Биз иштей алабыз. Биз билимибиз бар. Биздин катарда деген программисттер, блогерлер, активисттер, волонтерлор, юристтер, экономисттер бардыгы бар да. Бардыгы чет өлкөдө окуп келген жаштар, бардыгы өзүнүн башка сфераларда опытын сынап жүргөн, иш жүзүндө көргөзүп жүргөн жаштар, билимдүү жаштар. Биз иштей алабыз. Эмнеге башкалар иштеп, биз иштей албайбыз? Биз иштей алабыз. Ушундай мындай жаштардын башы кантип топтолуп калды да бир партиягачы? Бул деген 2020-жыл именно биздин Кыргызстаныбызда оор кырдаал болгон мезгилде ушу жаштар пандемия учурунда мындай революциябыз болду, революция деп толкундоолор учурунда мындай ушул жаштар именно биригип, бир топтолушуп, кошулуп калышкан да. Кошулушуп, ал кезде ойдо да жок болчу. Бирдемке кеңешке аттанабыз же да бирдемке кылабыз деген. Жөн эле элге жардам берүү деген эле максат менен эле болчу да. Биздин Кыргызстаныбызды сактап калалык. Ал кезде деген баарыбыздын оюбузда элдер кырылып калат, баары жок болуп кетет деген эле ой болчу да. Кандай болсо да, кандай эмне колубуздан келсе да, ошондо жардамыбызды көргөзөлүк деген ойдо бар болчу ал кезде. Ошентип түптөлүп калган да. Бул эмес. Азыр болсочу негизинен баягы жалаң жаштардын башы биригип атат да бул партиягачы. Анан эң ириде ошо партиянын приоритет берген мындай багыттары кайсылар болуп атат? Биздин биринчи багытыбыз бул деген чиновниктерди, мурунку чиновник, депутаттардын баары
барып городской кеңешке удобный креслоларга отуруп алышып, өздөрүнүн бизнестерин крышевать этет. Ошолорду жоюу. Экинчи багытыбыз иллюстрация деп коет. Жаңы жаш кадрларды алып келүү, билимдүү жана креативдүү экономиканы алдыга жүргүзүү. Муну кантип ишке ашырабыз деген сиздерде багы механизмдери кошо иштелип чыкканбы? Да, жардам берсе болот. Мындай деле волонтерство кылып элдерге ушинтип жардам берсе болот. Бирок городской кеңеш деген бул деген күчтүү инструмент. Ошол инструмент аркылуу бул бүт программабыздын баарын алдыга ашырсак болот. Бүт баары иштелип чыккан. Бүт ой максаттарыбыз, бүт биз программабызды жазып атканда ошол колубуздан келе турган программаларды именно жазып чыкканбыз да. Мисалы, шаарда аябагандай көп көйгөйлөр бар да. Ошол көйгөйлөрдүн ичинен сиздер эмнени көтөрөлү деп турасыздар? Анткени буга чейинки шаардык кеңештин депутаттары караган, алар карабай жетишпей калган, же болбосо карагысы келбеген дагы маселелер бар да. Алардын ичинен өзгөчө кайсы маселе партиянын негизин түзөт да? Шаарыбыздын көрүнүшүн оңдош керек, биринчи очередь. Бул деген хаотичная реклама. Рекламабыз бири-бирине окшош эмес. Рекламный щиттерибиз жаңы кафелерде бүт көчө боюнча бири-бирине окшош эмес. Бирөөнүкү баннер турса, бирөөнүкү вывеска турат, бирөөнүкү тигиндей күйсө, бирөөнүкү башкача күйөт. Ошонун баарын бир нукка келтирип, бир стилде кылыш керекпиз. Рекламный баннерлер. Рекламный баннерлер мен билгеним боюнча бүт эле баннерлердин баары алып келатып туруп, азыр көп баннерлер калып калышты. Эмне үчүн калып калышты? Анткени ал баннердин артында адамдар турат да. Определенный адамдар турат ал баннерлердин артында. Ошол баннердин баарын жок кылыш керек. Башка өнүккөн мамлекеттерде, өнүккөн шаарларда бир да жерде мындай болгон страшный баннерлер жок. Экинчи маселебиз биз деген волонтерство учурунда аябай көп, мындай айтканда, социально уязвимый слой населенияны көрдүк да. Бизде мындай айтканда өзүм аны менен аралашпай жүргөндүктөнбү, же мындай көзүмө көрүнбөп турат мурунчу. Азыр болсо ошонун баарын көрүп алып, бизде эле Бишкектин ичинде эле мындай айтканда көбүнчөсү социально уязвимый экен да. Жакыр жашаган адамдар экен. Ошол жакыр жашаган адамдардын маселелерин көтөрөбүз. Талайбек мырза, мына бүгүн биз ошол сиз турган Көкжар конушунда турабыз. Анан бул жерде эгер жаңылбасам, мындан кыйла жыл мурун түптөлүп, анан көйгөйлүү маселелери дагы аябагандай көп болсо керек. Азыр өзгөрдүбү, дагы эле ошол маселелер күчүндөбү? Маселелер бар. Көп. Бул эми Көкжар 96-жылы түптөлгөн. 96-жылы түптөлгөн Көкжар. Анан кийин мен өзүм 98-жылы бияка көчүп келгенбиз, ата-энем болуп. 96-жылдан бери түптөлгөндөн бери жакын арада эле асфальт болду. Эгерде мындай сравнивать эте келсек, башка жилой массивдер менен сравнивать эте келсек, мисалы үчүн Ак өргө же дагы башкалар менен сравнивать этсек, эч ак эле аякта асфальттар илгерилде. Троллейбустан бери кирген да. Көкжарда асфальт жакын арада эле төшөлдү. Хотя Көкжар деген өйдөкү район болуп саналат, престижный район болуп саналат, абасы таза болуп саналат. Бирок эмнегедир Көкжарда же жумуш слабый болуп калды, же Көкжарда артка коюп коюштубу. Бул инфраструктура маселелери кечирээк чечилип калды да. Азыр негизги бул аймактын ошол көйгөйү кайсы болуп атат? Мисалы, мындай карасаң, борбордо көчөлөрдүн баарын асфальт төшөлгөн экен, бирок биз ичин көрө элекпиз да. Эмне маселеси бар азыр чечилбеген?
Көкжарда суу маселеси бар. Таза суу көйгөй, Таза суу эмес, суу негизи слабый. Суу, свет маселеси дагы бар. Көкжарда деген численность көбөйүп атат, элдин саны көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Этаждар салынып атат, Көкжардын ортосуна. Элдер көбөйүп атат, бирок коммуникация, суунун напору, светтин күччүлүгү эчтекеси көбөйгөн жок да. Ошону менен численность көбөйүп, уже жетишпей баштады баарына. Мына эми азыр сиз шаардык кеңешке ошол биздин эл деп аталган партия аркылуу бара жатасыз, Анан негизинен ушул Көкжардын көйгөйүн көтөрсөм деген маселе барбы же жалпы бир шаардагы жаңы конуштардын маселеси деле ушул Көкжардыкы сыяктуубу? Жалпы эле Көкжар эле эмес, жалгыз эле. Негизи эле мен өзүм Бишкекте төрөлүп өскөм. Бишкекте төрөлүп өскөндөн кийин Бишкектик катары өзүмдү эсептейм. Ошон үчүн мен Бишкектин көйгөйүн көтөргүм келет. Мен үчүн аябай мындай, кандай айтсам, орусча айтканда обидно да. Башка көңүлүңүздү үйтөт, башка мамлекеттерге барганда, башка мамлекеттин шаарларын көргөндө, элементарно могу жаныбызда Алматаны көргөндө, Алматадан чыгып алып туруп Бишкекке келсең бир айылга келгендей болосуң да. Ошон үчүн ошо биздин Бишкекти, биздин өзүбүздүн жашаган жерибизди, биз төрөлүп өскөн жерибизди жок эле дегенде жакын арада Алматадай деңгээлге келтириш керекпиз да. Жок эле дегенде. Мисалы шаардачы ушул башка жаңы конуштардын маселеси деле ушул Көкжардыкы сыяктуу да, туурабы? Көкжардыкы сыяктуу, Көкжардыкынан да жаман конуштар бар. Азыр бул Көкжар конушунда болжол менен канча түтүн эл жашайт? Болжол менен бир 2700 түтүн. Түтүн бир элдерди айтсам бир 10 миңден ашык адам жашайт. Анан айтыңызчы, мисалы ушул сиз болсо Көкжар жаштары деп аталган бир коомдук бирикмени түзүп, бир топ жылдан бери жетектеп келе жатыпсыз да. Бул коомдук бирикме эмне көйгөйдү чечип берди шаар үчүн да? Салымы канчалык болду ушул жылдар алкагында? Бул коомдук бирикме Көкжар жаштары уюму деп аталат. Көкжар жаштары уюму деп аталат. Эми бул биз деген эң негизги максатыбыз Көкжардын жаштарын бириктирүү үчүн, ынтымакка келтирүү үчүн, спорттук машыгуу боюнча, спорттук дене тарбия боюнча развивать этиш үчүн, өнүктүрүш үчүн, спорттук өнүктүрүш үчүн, жаштарды ынтымакка келтириш үчүн, жаштарды здоровый образ жизниге, дени сак жашаганга үйрөтүш үчүн, жаштарды дени сак жашаганга үйрөтүш үчүн ушул максатты көздөгөнгө түзүлгөн уюм да. Анан кийин биз шаар ичинде биз деген шаар ичинде кылган жокпуз, биз Көкжар ичинде кылдык. Биз Көкжар ичинде субботниктерди уюштуруп аттык, волонтерский жумуштарды кылып аттык. Пандемия учурунда ЦИМ аркылуу жардамдарды көргөзүп аттык, данныйларды берип аттык ЦИМге. ДНД учурунда өз Көкжар ДНД деп чыктык. Майрамдарды уюштуруп аттык. Ушул сыяктуу иш-чаралардачы, мисалы, болбой эле бир аз да болсо дагы каражат керек болот да, анан аны кантип чогултуп аттыңыздар? Же мындай каалоочулар көп болуп аттыбы, же өзүңүздөрдүн эле демилге менен, энтузиазм менен жасадыңыздарбы? Биз өзүбүз жаштар бириктик. Биякта Көкжардагы тың-тыңыраак болгон жаштарды ынтымакка чакырдык. Биринчи очередь баардыгы колдоп беришти, баардыгы макул болушту. Баарыбыз колубуздан келген, баарыбыздын ишибиз бар, жумушубуз бар. Баарыбыз колубуздан келген каражатыбызды чыгарып ортого, ошону менен бир иштерди алып барып аттык да. Эң сонун. Талай мырза, үй бүлөңүз жөнүндө эми айтып берсеңиз, мына Жакшынакай мен көрүп турам, көп балалуу окшойсуз, Үй бүлөм боюнча 5 балам бар. 5 балам бар. Келинчегим экөөбүз студенттик кездерди чогуу үй бүлөлүү болуп өткөрдүк. Окуп да атчыбыз.
балдарда багып атчыбыз. Анан иштеп дагы параллельно. Анан кийинчерээк азыр балдарыбыз Кудайым буйрса чоңоюп калышты. Уже бири-биринин уулары, кичилерин багып чоңоюп өсүп атабыз да. Көп балалуу болгондун мындай пайдасы эмнеде болду экен? Көп балалуу болгондун пайдасы деген артыңда жөлөк таягың, кийинки келечекке уверен болот экенсиң. Мен мисалы үчүн келечегиме уверенмин да. Артымда жөлөк таягым бар. Балдар деген өзүнүн ырыскысы бар экен балдардын. Балдардын өзүнүн ырыскысы бар экен. Бири-бирин чоңойгондо багып, өстүрүп кетише беришет экен да. Мына ушул көп балалуу экендигиңиз албетте абдан жакшы. Анан шаарда баягы пандемия учурунда өтө оор учурлар болду да. Ошондо сиз дагы кызыл зонада, келинчегиңиз дагы кызыл зонада иштеген экен да. Анан бул учурда мындай балдарга биртоп эле түйшүк болсо керек. Эмиңиздер багып атты же ата-энеңиздер каралашып аттыбы? Ал учурда ата-энебиз да болду балдарыбыз. Ата-энебиз жардам берип, ата-энебиз карап атты. Мен волонтерский жумуш болуп, тоже красный зонада жүрүп калдым. Келинчегим да жумушуна байланыштуу тоже красный зонада жүрүп калды. Ал кезде деген эми баарыбыз эле көрдүк да. Мындай үйүңө даже жакын жологонго, адам менен кол менен учурашканга даже коркуп калдың да. Жугуп калабы оору же эмне болуп калабы деп. Ошол кезде үйгө да келбей калдык. Ошол кезде кичине кыйыныраак болуп калды да. Балдарын көрө албай, сагынып, ата-энеңди да көрө албай. Ошондой болгон маалдар. Гүлнур айым, сиз үчүн деле менимче өтө оор болсо керек, ошо пандемия учурунда шаардыктарга баягы жардам бериш үчүн саламаттыгын карап, анан кызыл зонада иштеген турбайсызбы сиз дагы? Кыйын эле болду. Ошо бирок үй жөнүндө ойлогонго дагы убакыт болгон жок аяктан. Ошо аябай катуу кырдаал болуп, ошо эме оорукчандар көп болушуп, ошолорго эметип жүрдүк. Ошо эмеде обсервацияда эметип жатканда ошо балдарды сагынып, ойлонуп, эмне кылып атат болду экен, кандай жүрүшөт болду экен деп ошо сарсаноо өткөзүп. Айтыңызчы, мисалы сиз ушуну менен мындай өзүңүздү бир саясатка келе жаткан жаңы муундун өкүлү катары көрөсүзбү? Шаардын көйгөйүн чечүү адам катары калыптангым келет. Жеке саясатка болгон кызыгыңыз барбы? Саясатка болгон кызыгым деле жок. Бирок азыркы заманда саясатка аралашпасаң, депутатский бир мандат алып алып туруп, анан кийин иштебесең, көп тоскоолдуктар бар. Мисалы, ошол эле муниципальный органдарга барсаң, мындай жөнөкөй эле адам болуп барып кайрылсаң, ал жерде өзүнүн тоскоолдуктары болот да. Барсаң, заявление жаз дейт, заявление жазасың, ал заявление рассматривать этет. Адам башка берки отурган, креслодо отурган чиновниктерге ал заявлениең жакса аткарат, жакпаса аткарылышпайт, жакпаса башканча бирдемке отпискалар жазып коюшат. Сиз мисалы бул партиянын курамында жалаң жаш жаңы муунун өкүлдөрү экенин айтып жатасыз да. Бирок сиздердеги ички ишеним, туюм кандай? Бүгүн эртеңки шайлоонун жыйынтыгында жеңишке жетебиз деген ишеним барбы? Анткени көп партиялардын каражаты дагы мол, анан азыр шайлоолор каражатка дагы байланыштуу болуп калбадыбы жыйынтыгычы? Биз эми айта кетсем, каражатыбыз жок баратабыз шайлоого. Каражатыбыз жок баратабыз. Мындай айтканда, азыркы учурда даже рекламный листовкаларыбызга эчтекебизге акчабыз жок. Болгону эле жанакы бекер интернет аркылуу рекламаларыбызды жиберип атабыз. Бирок элдин колдоосу азыркы учурда жакшы. Жаштар бизди колдоп атат. Колдоп, өздөрүнүн жанакы страницаларына чыгарып, дальше рекламабызды
алдыга кетирип атышат. Ишенип атабыз. Элибизге ишенип атабыз, шаардыктарга ишенип атабыз. Бизди жаштарды, акчасы жок эле болгон, өздөрү алдыга жылып аткан партияны колдоп кетет деп ишенип атабыз. Буйрса өтөбүз.